Саламатсыңарбы окуучулар? Анда бүгүнкү күнгө даярдалган сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы идиш аяк. Алгач, сабактын максаты менен силерди тааныштырып өтөйүн. Сабактын максаты. Билим берүүчүлүк. Окуучулар бизди курчап турган буюмдар боюнча маалымат алышат. Идиш аяктар, эмеректер боюнча билишет. Теманын үстүнөн чыгармачылык менен иштешет. Өнүктүрүүчүлүк. Тема аркылуу кыялдануусу, кабыл алуусу, ой жүгүртүүсү жана кыргызча сүйлөө кеби өсөт. Тарбия берүүчүлүк. Маданияттуулукка, идиш аяктарга туура мамиле жасоого жана бири-биринин оюн уга билүүгө тарбияланышат. Анда балдар, бүгүнкү сабактын темасына көңүл бурабыз. Идиш аяктар. Бул күнүмдүк жашоодо колдонгон бизге тааныш эле сөздөр. Балдар, ошентсе да бүгүнкү сабагыбызга биз менен жакындан таанышуу үчүн идиш аяктар келген. Анда аларды биргеликте тосуп алабыз. Менин атым Ашары. Мен силерге тамак жегене жардам берем. Менин атым Кашык. Мен тамактанууда эң керектүү болгон идиш аяктардын катарындамын. Бул силер тааныган сүзгү. Мен шорпо куйганда жана компот куйганда жардамга келем. Алдыңыздарда бычак. Мен силерге нан кесүүдө жана мөмө жемиштерди ачууда жардам берем. Дасторконго коюуда эң керектүү буюммун. Менин атым Чыным. Силерге ар дайым чай ичүүдө чайнек менен биргеликте кызмат кылам. Менин атым Чайнек. Чайды берем демдеп. Мискей. Мени ашканада ар түрдүүчө колдонууга болот. Мен болсо табаган, эт, картошка жана башка азыктарды бат бышырып берем. Мына балдар, конокторубуз менен да жакшы таанышып алдык. Жада калса алар бизге кандай кызмат аткараарын да айтып өтүштү. Эми баарыбыз тема боюнча даярдалган көнүгүүнү аткарабыз. Бул жерде көрсөтүлгөн сүрөттө идиш аяктардын аталышынын кээ бир тамгалары түшүп калыптыр. Кайсы тамгалар жок? Ойлонуп таап жазабыз. Бул көнүгүүнүн шарты түшүнүктүү болгон болсо, кийинки көнүгүүдө берилген текстти биргеликте окуп чыгабыз. Ашканада. Бул ашкана. Ашканада идиш аяктар көп. Алар абдан кооз. Апам экөөбүз идиштерди жыйнайбыз жана жууйбуз. Бул казан. Казанда тамак бар. Мына балдар, бүгүнкү күнгө даярдалган сабагыбыз да аягына чыкты. Анда үйгө тапшырманы жазып алгыла. Үйгө тапшырма. Бул жерден бир нече идиштердин сүрөтүн көрүүгө болот. Сүрөттө берилген идиш аяктарды катыштырып, сүйлөм түзүп келебиз. Балдар, күнүңөр ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калгыла.